Бул сабакта сиз аккаунтуңузду упаковка кылганды үйрөтөсүз. Эгер сиздин аккаунтуңуз туура жасалган болсо, сиз уктап атсаңыз дагы, сиз эс алып атсаңыз дагы клиенттерди алып келет. Ал кандай болот билиш үчүн роликти аяғына чейин көрүңүз. Менин атым Жораева Гүлнара, бизнес-продюсер, Stories Reels аркылуу чоң сатуулардын экспертимин. Азыр менин блогумда челлендж жүрүүдө. Эгер сиз дагы катышсаңыз, iPhone 11 белекке ала аласыздар. Ал үчүн эмне кылуу керек? Болгону менин Instagram, TikTok каналдарыма катталуу жана активдүү болуу. Активдүү болуу дегенде роликтериме лайк коюп, комментарий жазып, сөзсүз стористеримди көрүп, стористериме дагы активдүү болуу. Катталуучуларым 100 миңге жеткенде iPhone'ду бирөөңүздөргө розыгрыш кыламын. Канчалык тезирээк 100 миң катталуучу топтосо, ошончолук тезирээк iPhone'ду ойнотобуз. Ошон үчүн менин блогум менен сөзсүз тааныштарыңыздарга поделиться кылып коюңуздар. Анткени iPhone'дон тышкары TikTok Reels аркылуу продвижение сатууну үйрөнө алышат. Демек, сиздин аккаунтуңуз сөзсүз упакованный болуш керек. Эгер упаковка болбосо, сиз сонун ролик тарттыңыз, ал ролигиңиз топко чыгып кетти, жаңы аудитория келди. Келип туруп, мынтип барактайт дагы аватарыңыз деле көрөт. Аватарыңызда күчүңүз, мышыгыңыз, балаңыз сапаты жок сүрөт болуп калса, болду. Ал адам даже сиздин лентаңызга өтпөйт. А эгер вдруг аватарыңыз сонун болуп калды, мынтип лентаңызга өттү. Лентаңызга өткөндө мама четверых детей, анан актуалдууңуз да непонятный, тиктогуңузда болсо дагы бир бирөөнүн фотосун алган, ушундай чытырман токой болсо, анда ал адам дагы деле бир бесполезный бир аккаунт экен да деп чыгып кетет. Вот өзүңүздү деле байкасаңыз, сиз TikTok'то же Reels көрө атасыз. Мынтип сиздин мотивацияңызга же сизге кызыктырган ролик чыгып калды. Ал роликти чыгып атып, көрүп атып, эмне кыласыз? Көзүңүздү мындай кылып туруп аватар жагын карайсыз. Аватарда дагы бир көргөндө көңүлүңүзгө жаккан адам болсо, мынтип аккаунтун басасыз дагы өтөсүз. Басканда эле кийим сатууну үйрөтөсүңбү, выпечканы үйрөтөсүңбү, эмне информация болсо, мага выпечка керек эле. Жаш балдардын кийимин сатат экен, мага кызык деп подписка болосуңар. Ошондой эле сиздин дагы катталуучуларыңардын кыймыл аракети ушундай. Эми сиз биринчи очеред аватарыңызды жасаңыз. Аватарыңызда эгер жеке аккаунт болсо, эксперт болсоңуз, сөзсүз өзүңүздүн жүзүңүз көрүнгөн сүрөт коюңуздар. Бул жерге сунуштайм, ак фон болсо, мисалы аркаңыз ак, меникинде фон болсо, өзүңүз кара, жашыл, кызыл, яркий өңдөгү кийим кийиңиз. Алыстан эмес, жакындан ушундай паспортко түшө тургандай кылып түшөсүз, коесуз. Анткени сиздин жүзүңүздү адамдар тааныш керек. Канчалык сиздин жүзүңүз таанымал болсо, ошончолук адамдар сизге иченет, сизге катталат, сизден сатып алат. Эгер бизнес аккаунт болсо, мисалы кафейня же кийимдерди сатсаңыз, дордойдо, кара соодо отурсаңыз, анда сиздин магазиниңиздин логотипин коюп коюңуз, сиздин кафеңиздин логотипин коюп коюңуз. То есть ошол аты болот. Андан башка ашыкча нерсени коюунун кереги жок. Андан кийин бул шапка профиль. TikTok'то дагы, Instagram'да дагы бирдей кыласыздар. Бул жерде биринчи очеред кардарга түшүнүктүү болушуңуз керек. Балдардын кийими болсо, бизнес аккаунт ошол эле. Жаш балдардын Турциядан келген сапаттуу кийимдер. Эгер тармактык бизнесте иштесеңиз, тармактык бизнесте эле жазып коюңуз. Oriflame, Faberlic деп, анткени адамдар кайсыл бир тармактык бизнести издесе, ошону карайт. И поисктен караганда Instagramга же TikTokко Faberlic деп же Oriflame деп жазса, сиздин аккаунттарыңыз биринчи болуп чыгып калышы мүмкүн. Ал эми эксперт болсоңуз, мисалы мама четверых детей деп жазбаңыз. Эгер эксперт сатуу менеджерин үйрөтсөңүз, сатуу менеджерин, продюсер деп болсоңуз, продюсер, Stories Reels болсо Reels, монтажды үйрөтсөңүз, монтаж, арыктоону үйрөтсөңүз, арыктоону үйрөтөм деп жазып коесуз. Баягы көргөн адам, мен арыктаган үйрөтөт экен, Oriflame'де иштейт экен, бул менин там финансовый грамотностьтумду үйрөтөт экен, бухгалтер экен деп сразу түшүнөт. Астында ал адамга кандай услуга бере аласыз, ошону бергениңиз жакшы болот. Мисалы, арыктоо боюнча марафонуңуз бар болсо, Новая Я деген арыктоо марафонуна катталууга там часоосун жазыңыз. А эгер магазиниңиз бар болсо, ошол магазиниңиздин аты Алы Токомбаев мынчанчы көчөдө офлайн магазин
эми офлайн деп айтпайсыңар, мындай магазинибиз бар, келиңиздер деп жазып коюшуңуз мүмкүн. А эгер онлайн магазин болсо, онлайн магазинден товарларды заказ кылууга директке же WhatsAppка жаз. То есть бул жерден адам кызыкты да сатып аткан нерсеңиз каяктан алыш керек, ошону сразу эле жазып койгонуңуз жакшыраак болот. Мисалы, сиз деле мындай элестетсеңиз, TikTok, Instagram бул сиздин витрина да, либо офисиңиз. Офисиңиз киргенде эле адам отурат, ресепшнда адам отурат, киргенден кийин эле товарлар турат, саткан адам турат го. Анан товар жакты, алып барып кассага алып барып төлөйсүң да. Анан товарыңды алдың, кассаң жок болсо көтөрүп алып кой, каяка төлөйм, ким алат дейсиң, Анан кетип каласың адам жок болгону. Сиздин аккаунтуңузда дагы ушундай болуш керек. Кийинкиси бул сиздин ар бир тартылган роликтериңизде прогрев менен тартасыз. Прогрев бул сиздин ролигиңизди көргөндө ошол адамга сизге катталуу идеяны сатасыз. Ал адамга лайк басуу идеяны сатасыз. Эгер прогреви жок тартсаңыз, анда сизде адамдардын көңүлүн бурдура албайсыз. Алар силерге катталбайт. Эгер адамдар катталбаса, адамдын көңүлүн бурбасаңыз, сатуу жок, просмотр аз, көп эле кыймыл жасап атам, бирок онлайнда эч кандай результат бербей атат. Онлайн меники эмес окшойт деп кетип калышыңыз да мүмкүн. Сиздин сатууңуз, подписчиктериңиздин келиши, өсүшү жеңил болуш үчүн сөзсүз прогревтер менен тартыңыз. Мисалы, мен прогрев методун колдонуп, бул ролигимде 100 000, 300 000 просмотр. Бир күндүн ичинде TikTokто 1000ден ашык подписчик алып келе алдым. Бир күндүн ичинде эле 0дон башталган аккаунтума. Ичинде мини-курска сразу продажа болду. Продажаны ачтык, сатылды. Орундар жок калды. Ажиотаж менен сразу бизде 100 место болсо, 100 место бир күндүн ичинде өтүп кетти. Прогрев эмне билгиңиз келсе, бул роликтин экинчи бөлүгүн алыңыз. Аны алууга сөзсүз мага Инстаграмга дагы бир жолу баса белгилейин. Инстаграмга өтүңүз, Инстаграмдын директине 1 000 000 деп жазыңыз. Сразу видео сабакты аласыз. Бул сабакта айтылгандай кылып аккаунтуңузду азыр өтүп жасап чыгыңыз. Эгер мен айтканды угуп, бирок жасабай койсоңуз, бесполезный информация болот. Кандай эле аккаунтуңузга адамдар келбей, клиенттер келбей атты эле, дагы деле ошонтой боло берет. Но мен айткандай кылып азыр кирип өтүп TikTok'уңузду, Instagram'ыңызды оңдоп чыксаңыз, сизге клиенттердин келиши как минимум 2 эсе көбөймөкчү. Ийгилик.